Ачык жана жеткиликтүү өкмөт. Бүгүнкү күндө ЕГОВ электрондук порталынын колдонуучуларынын жалпы саны 13,5 миллиондон ашты. Ошентип камтуу бүткүл республиканын калкынын 70%-ын түздү. Бириккен Улуттар уюмунун рейтинги Казакстан өзүн онлайн кызматтарды көрсөтүү боюнча эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири катары ишенимдүү айталарын көрсөтүп турат. Алардын сапаттык индекси боюнча республика топ 10го кирди. Өлкөнүн маалыматтык технологиялык мүмкүнчүлүктөрү Digital Bridge форумунда көрсөтүлүп, экинчи күнү ата мекендик компаниялар санариптик инновацияларды өндүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүштү. Сейчас мы в первую очередь направлены на проактивное оказание государственных услуг. Азыр биз биринчи кезекте мамлекеттик кызматтарды проактивдүү көрсөтүүгө көңүл бурдук. Адамга эч нерсе кылуунун кереги жок болгондо ага СМС билдирүү келет. Андан кийин ал жөн гана "Ооба, мен бул кызматты колдонгум келет" деп ырастайт. Мамлекеттик маалымат базаларын интеграциялоо менен медициналык же эмгекти жана калкты коргоо уюмдарын жана башкаларды берүүнүн зарылдыгы жок болуп калат. Айта кетсек, технологиялык форум платформасы эң алдыңкы санариптик өнүмдөр жана инновациялар менен таанышууга гана эмес, бизнес байланыштарды түзүүгө да мүмкүнчүлүк берет. У меня уже полный карман в пиджаке визиток. Чөнтөктөрүм визиткаларга толду. Бул мен үчүн иш-чаранын ийгиликтүү өткөнүнүн көрсөткүчү. Дагы да баарын аралап көрүшүм керек. Бул жерден мыкты кесиптештерди табуума мүмкүнчүлүктөр көп. Мунун болуп жатканы абдан жакшы. Аянтчанын өзү эң сонун. Уюштуруучуларга рахмат. Бул Казакстан үчүн жана Казакстандын өнөр жыйынынын өсүшү үчүн маанилүү деп ойлойм. Я думаю, такое важно для роста Казахстана и индустрии в Казахстане. Белгилей кетсек, Digital Bridge'тен алкагында өлкөдө санариптештирүү мындан ары да өнүгөрү белгилүү болду. Ошентип, алдыдагы 6 айдын ичинде 2000 айылдык мектеп SpaceX Starlink технологиясы аркылуу жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыз болот. Ал эми өлкөдө 5G байланышын кошуу мөөнөтүнөн мурда 2025 жылга чейин бүткөрүү көзөлүп жатат.